Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Караколдо Жапаровго кайрылып таанылган 11 жаштагы Бекболот изделип жатат. Ысык көлдө Садыр Жапаровго кайрылгандан кийин интернет жылдызына айланган 11 жаштагы Бекболот Турдушев изделип жатат. Бул тууралуу облустук милициядан билдирди. Маалыматка караганда, баланын атасы Каракол милициясына кайрылып, 5-класста окуган уулу 25 сентябрь күнү саат 15:00 чамасында достору менен көчөгө чыгууга суранып кеткен бойдон дайынсыз экенин айткан. Бекболот Ысык көлдөн Балбай айылынын тургуну. Ал 2021 жылы айылдагы мектебинин эскилиги жеткенин айтып, 2 кабат мектеп салып бериңиз деп президентке кайрылгандан кийин интернет жылдызына айланган. Андан соң президент балбайлык окуучу менен жолуккан. Булак Спутник кежи. Ошто айылдаштардын малын уурдап жүргөнгө шектүү жигит кармалды. Оорлукка шектелип изделип жаткан Жапалак айылынын 2001 жылы туулган тургуну кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Милициянын билдирүүсүнө ылайык, шектүү Жапалак айылында жашап туруп, өз айылдаштардын малын 2022 жылдын күз айларынан тартып уурдап сатууга өткөн. Берген көрсөтмөсүнө караганда, күндүзү алдын ала көрүп койгон малдарды короодон же талаада аркандалып турган жерден түнкү саат 2:00 соң уурдап чыгып, ээн талаага аркандап коюп, макулдашкан унаага салып, таң атпай мал базарга жетип, базар баасынан арзаныраак сатып жиберип турган. Түшкөн акчаны жеке кызыкчылык үчүн короткон. Автоунаанын айдоочусуна малдардын уурдалганын айткан эмес. Өзүн мал алып сатып, чайкоочулук менен алектенген адам катары тааныштырып койгон. Уурдалган малдарды Өскөн, Кызыл Кыя жана Ноокат шаарларынын мал базарларына сатып турган. Учурда шектүү тарабынан 7 ири мүйүздүү мал жана 2 кой уурдалгандыгы аныкталган деп жазылат билдирүүдө. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө улантылууда. Булак Супер кежи. Кытай Кыргызстан менен болгон чек арасын убактылуу жабат. Коңшу Кытай өлкөдөгү майрамдарга байланыштуу Кыргызстан менен болгон чек арасын убактылуу жабат. Бул тууралуу чек ара кызматы билдирди. Кытай тараптын демилгеси менен Кытайдагы күздүн ортосу 29 сентябрда жана Кытайдын негизделген күнү 1 октябрда майрамдаларына байланыштуу Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан Торугарт автожол жана Иркеш-Там автожолу өткөрүү жайлары 29 сентябрда жана 1-3 октябрда убактылуу жабылат деп жазылат билдирүүдө. Булак Супер кежи. Өзбекстан менен Кытай биргеликте электромобилдерди чыгарат. Өзбекстандын инвестиция, өнөр жай жана соода министрлиги менен Кытайдын BAD конгломератынын ортосунда Өзбекстанда электр жана гибриддик унааларды өндүрүү боюнча инвестициялык келишимге кол коюлду. Министрликтин басма сөз кызматы билдиргендей, Узав Санаот менен BAD авто компаниясы электр менен гибриддик унааларды чыгарган BAD Өзбекстан Factory биргелешкен ишканасын түзүүнү пландоодо. Инвестициялык долбоордун биринчи этабын ишке ашыруунун алкагында 50 000 автоунаа чыгаруу пландалууда. Экинчи этаптын бүтүшү менен өндүрүш көлөмү жылына 300 000 автоунаага жетет. Ушул эле күнү Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев BAD делегациясын кабыл алды. Жолугушууда Жизах облусунда гибриддик жана электромобиль унааларын чыгарууну тездетүүдөн тышкары инженердик жана тейлөө борборлорун түзүү менен Өзбекстанга BAD электр автобустарын жеткирүү пландары да талкууланды. Булак Назар Ньюс кежи. Путин, Эрдоган, Алиев жана Пашинян жолугушуу өткөрүшү ыктымал. Анкара тарап сунуш кылган Россия Федерациясынын, Түркиянын, Азербайжандын жана Армениянын президенттеринин жолугушуусунун так күнү жана орду боюнча азырынча маалымат жок. Бул тууралуу РИА Новостиге Анкарадагы дипломатиялык булак билдирген. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган буга чейин Россия Федерациясы, Түркия, Азербайжан жана Армениянын лидерлеринин төрт тараптуу жолугушуусун өткөрүү сунушун киргизгенин, бирок Анкара бул сунушка
азырынча жооп ала элек. Түркиянын президенти бул маселени Азербайжандын кесиптеши Ильхам Алиев менен талкуулоо ниетин билдирген. Жолугушуунун датасы жана орду боюнча чечим кабыл алуу үчүн алгач биздин сунуштаган демилгебиз боюнча бардык тараптар консенсуска келиши керек. Азырынча маселе сунуш деңгээлинде, конкреттүү жагдайлар жок деп айтылат маалыматта. Булак Назар News KG.